ва хаффатхумул малаика, аларды шунчалык суктанган адамдар болот, асмандан периштелер түшүп канаты менен ороп турушат дейт. Куран окуган адамды периштелер канаты менен жаап турушат дейт. Мисалы биз алгач мына 2007-2008 илимге киргенде устаздарыбыз ушул хадисте айтканда, силер жөнөкөй адам эмессиңер, кадырыңарды, баркыңарды билгиле. Илим окуган, Куран окуган адамга буту кирдеп калбасын, буту чаңдап калбасын, заңдап калбасын деп периштелер ниети түздүгүнөн улам канатын алардын буттарынын астына төшөйт дейт. Элестетсеңиз, периштелер төшөйт дейт. Бүткүл ааламдагы тирүү жандыктар ал адамга алкыш айтып отурат дейт. Анткени билимдүү, илимдүү жашоо бул жарык жашоо болот. Билимсиз, илимсиз жашоо бул караңгы жашоо болот да, кыйналган жашоо болот. Бул жерде ошону айтып атат. Куран окуган адамдарды периштелер өздөрү канаттары менен калкап отурат дейт. Жакшылыктар менен алкап отурат деп атат да. А периштенин жакшылык менен алкап дуа кылганы бул кайтарылбастан кабыл болот да бул. Акыркысы Алла Таала буларды адамдардын жамаатынан эмес, өзүнө эң жакын болгон периштелердин жамаатынан эскерет деп атат. Кыяматта булар күнөөсү жок адамдар болуп эсептелет ошол учурда. Үчүнчү бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, бул хадисти имам Абу Дауд бизге риваят кылып атат. Мен кара харфан мин китабилла фалаху бихи хасана. Ким Алланын сөзүнөн бир эле тамган окуса дейт. Элестетиңиз, мисалы намазда окула турган Алхамдулиллахи роббил аламин Фатиха сүрөсүн ал десеңиз эле, бул жерде бир токтогону менен эки тамга кетип атат. Алиф, анан лам кетип атат. Ким Алланын сөзүнөн бир тамган окуса дейт пайгамбарыбыз, ага жакшылык бар. Вал хасанату би ашри амсалиха. Бир жакшылыктын ичинде жок дегенде 10 савап бар дейт. Жок дегенде. Ихласы болсо кете берет чексиз. Ла акулу, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ачыктап атат да, мен айтпаймын дейт. Алиф лам мим, Бакара сүрөсү бар го? Ошонун башындагы алиф лам мим жана башка сүрөлөрдүн башындагы. Булар үчөөнү бир деп айтпаймын. Ар бирөө жекече бөлүнүп бирден савап болот дейт. Мындай сыйлыкты Аллах Таалам башка нерсеге жазган эмес. Куранга гана жазганда бир туугандарым. Имам Муслим риваят кылган 3-чү бир хадисте мындай дейт: "Таалламул Кур'ан." Карыңар дагы, картайганыңар дагы, улгайганыңар дагы, зээндүү, зирек болгон жаштарыңар дагы Куранды түрүү эле кезиңер болсо, өлүм эле келбесе, Куранды үйрөнүп калгыла дейт. Сөздү карасаңыз, Куранды үйрөнүп калгыла дейт. Куранды үйрөнүп калгыла дейт. Эмне үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жан үрөп мындай айтып атат? فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Анткени Куран өз ээлерине кыяматта шапаат, колдоо көрсөтүүчү болуп келет дейт. Муну заманауи бир мисалдар менен түшүндүрөлү. Бул минбаби такриб деп коет, баягы жакындатуу үчүн гана. Акыреттин иштерине эч бир нерсе окшобойт, ал жогору. Жакындатуу максатында гана түшүндүрөлү. Сиз аэропорттон учакка түшөрдө, учактан түшүп өлкөңүзгө аман эсен кайтууда буюрса, VIP зона менен сизди тосуп алып атат. Элестетиңиз. Өлкө башчысы дайындаган адам сизди кош колдоп, өзү тозуп, өзү урматтап киргизип, өзү урматтап чыгарып атат да. Алланын сөзүн окуган адамдарды, Аллага эң жакын болгон периштелер өздөрү бул дүйнөдө коштоп, коргоп, сактап жүрүп, акыретте бейиштин төрүнө киргенге чейин кош колдоп, жетектеп барып туруп дарбазасын ачып киргизет деп атат. Бул Куранга гана берилет да, мындай жакшылык башкага берилбейт. Ва алейкум биз-захравайн, Курандын гүлү аталган эки сүрөнү дайым окуп жүргүлө. Бакара сүрөсү менен Али Имрон сүрөсүнү дейт. Эмне үчүн Бакара менен Али Имрон сүрөсүн өзгөчө? Фа иннахума та'тияни яумал кыямати кааннахума гамаматан ау гаяятан. Анткени Бакара сүрөсү менен Али Имрон сүрөсү кыяматта калың булут сымал адамды үстүнө көкөлөтүп отуруп туруп киргизип кетет дейт. Эмне үчүн? Кыяматта бул жерде пайгамбарлар көлөкөн элестетип атат, булут элестетип атат. Кыяматта эч кандай саябан жок, баягы көлөкөлөй турган жер жок болот. Күн шунчалык мээ ысыткан аптап жакын каралыкта, жакын келгенде мээ кайнайт да ошол жерде. Анан бул жамандык менен коркутуу эмес, биз жакшылыкка гана муктажбыз. Адамдар күндүн жакын ысыктыгынан ар ким тирүүлүктө кетирген кемчилик катасын эстеп, мүшкүлгө батып, санаа чегип, тердей баштайт. Кээ бир адамдын тери балтырынан, кээ бирисиники белчесине чейин жетип, Кудай сактасын, Кудай андан кылбасын. Иншалла андан кылбасын буйрса, кээ бирөөлөр терине чөмүлүп калат да. Неге? Ал ата-энесине жакшы уул болгон эмес. Ал аялын кордогон алчы.
Кыргызстанда өзгөчө бизде аялын бычактаган мурдагийин уккан эмес элек да биз. Канча кабаттан ылдый таштап, анан жарты чалажан болуп калса кайра көтөрүп чыгып, мындай таш боордукту айбан деле баласына кылбайт да. Кыргызда айтат, карга да баласын аппагым дейт депчи. Айбан жасабаган жорук-жосундукка кетип атат да. Ошондой аялынан, балдарынан күчүн чыгарган эркектер кыяматта жанагындай терге чөмүлөт да, Кудай сактасын. Ошондой мээ кайнаткан ысык аптаптуу күндө Бакара менен Алимрон сүрөсүн өзгөчө окуп, такай окуп жүргөндөргө көлөкөнүн астында болот. А көлөкөдө билесиздер, ал жерде суусу дагы болот. Ал жерде мелүүн салкын болот. Ал жер бейишке киргенге чейин ошондой сыйлуу абалда болот дейт да, Кудай. Берекесин берсин. Кийин Алимрон менен Бакара сүрөсү кыяматта эсеп сурак алынганда, жок, мунун артынан тухаджан дейт. Биз өзүбүз жооп беребиз деп жооп берип турат дейт. Биз бул пенденин астынан жооп берип турабыз деп. Ва алейкум би суратил Бакара, өзгөчө туугандарым, эстеп калыңыз, Бакара сүрөсүн көбүрөөк окуңуз дейт. Бакара сүрөсү бул жин, шайтан, сыйкыр, кара дуа, окутуп коюу, башын айландыруу, жолун тоготуп коюу, булардын бардыгын жокко чыгара турган касиеттүү сүрө бул Бакара сүрөсү. Бакара сүрөсүн неге десе, фа инна ахзаха барака. Бакара сүрөсүн үйрөнүү, жаттоо, жок дегенде угуу да бир тууган. Жок дегенде келип угуш керек. Угуу бул жашоого береке, пайыздалып келет. Ва таркаха хасра. Аны жок дегенде жаттабаса, окубаса да укпай коюу түбөлүк өкүнүчкө алып келет дейт. Кыяматта адамдар өкүнөт ушул сүрөлөргө маани бербеген үчүн. Вала ястатиюл басала, сыйкырчы, карадуа, жин, шайтан менен алектенгендер Бакара сүрөсүнүн бир аятына дагы күчү жетишпейт дейт. Ошон үчүн үйдө биз ушул умрадан кийин бара турган нерсе, үйдө Куран окуп, неберелерибизди Куран окутууга аракет кылышыбыз керек. Аталык милдет, чоң аталык, таяталык милдет, сиз умрадан алып үйрөнүп бара турган сабак. Эң биринчиси үлгү болуу, экинчи маселе бата үйрөтүү. Биз батага чоркок болуп баратабыз. Байкайсызбы? Батага чоркок болуп, бата айта албай калдык да, биз дуа кыла албай калдык. Үчүнчүсү неберелерге Куран жаттатыш керек. Ошол неберелер сизге таажы кийгизет буюрса. Үчүнчү бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: "Ал-махиру бил Кур'ан ма'ас-сафаратил кирамил барара." Куранды жаштайынан жаттап, ага өмүрүн арнап, Курандын чебер устаты макомуна жеткен адам даражасы эң тандалган алдыңкы көчтөгү периштелер менен болот дейт. Куранга устаздык кылган адам, Куран окуп, Куран үйрөткөн адам кыяматта бул дүйнөдө периштелер даражасында жүрөт деп атат. Элестетиңиз, булардын даражасы. Биз Кудайым буйрса келип калыптырбыз. Акыркы кирүүдөн алдын окула турган хадистер, кыяматта адам тирилгенде Алла Таалам периште аркылуу бир периштени чабарман жөнөтүп мындай дейт: Куран үйрөнгөн, Куран окуп жүргөн адамга мынтип айтат экен: "Пендем, икра, Куран оку. Варка, Куран окуп көтөрүлө бер бейиштин даражасында." Бейиште даража бар, тозокто дарака ылдый, анын төмөн даражасы бар. Бейиштин даражасында